Биринчиден, сен үйлөнгөн адам, эркек болобу, аял болобу, сенин менчигиң эмес экенин түшүнүш керек. Сен бул дүйнөдө баарын, бүт мамилени, адамдарды, кайын журтуңду башкара албайсың, ошону түшүнүшүң керек. Экинчиден, адам менен тил табуу бул оор процесс, бул жумуш, ошонун үстүнөн иштеш керек экенин түшүнүшүң керек. Үчүнчүдөн, адамдардын ой жүгүртүүсү ар кандай. Сени кабыл албаган дагы бул норма экенин, сени жактырбаган дагы бул норма экенин түшүнүп, ал адамдарды жек көрүп же мындай отрицание болуп, эмне үчүн мени жаман көрүп атат, эмне үчүн мени өзгөрткүсү келип атат деп түшүнүшүң керек да. Адамдар идеалдуу эмес экенин билишиң керек. Мына үйлөндүңбү, турмуш курдуңбу, сен идеалдуу эмес адамга турмушка чыктың. Сен өзүң идеалдуу эмессиң. Болгону гана кел экөөбүз иштейбиз. Кел экөөбүз чогуу иштейбиз деп иштешиң керек.